Жылкылардын зекетин берүү дагы парз болуп эсептелеби десе, жумушчу жылкылардын зекети парз болуп эсептелбейт. Жумушчу жылкылар же болбосо 6 айдан көп багылган, мисалы үчүн жылкылары дайыма жем берилген, жыл бою жем берилген жылкылар, арабага тартылган жылкылар, чабылган күлүктөр мына ушулардан берилбейт. Ар бир мусулман пенденин күнүмдүк жашоого колдонулбаган 6 айдан ашык жайытта багылган жылкыларына зекет берилет. Bir же андан көп жылкынын баасы алтын эсеби менен нисапка зекет берүү өлчөмүнө жетсе 40тан 1 зекетке берилет. Ошол bir же бирде андан ашык, бирок ошол жылкылардын баасы жайытта багылгандан сырткары дагы көбөйтүү үчүн болгон болуш керек. Бул камтылынбай калыптыр. Анткени жалаң эркектер болуп калса аларга берилбейт деген дагы риваяттар бар. Көбөйтүү үчүн, ошондон тукум алуу максатында көбөйтүү үчүн же сүт алуу үчүн боло турган болсо, анда ошолордун жалпы баасы эсептеп, баасы азыр эми $3200 канча деп айттык бияк урматтуу бир туугандар биз, мынакей бул жерде $2300. Эгер ошол жылкылардын жалпы баасы $2307 көп болсо, мына ошондо ошол баанын эмне 40тан 1 зекетке берилет. Эгерде ошол 2-5 болуп ошолордун баасы буга жетпей турган болсо, анда ага урматтуу бир туугандар зекет берилбейт. Ал эми качырлардан жана эшектерден зекет берүү урматтуу бир тууганым парз эмес, булар желбейт дагы. Ва аммаллати хия лаху ажрун. Ал эми анын сооп боло турганчы, сооп боло турган жылкы десе, фаражулун рабатаха фи сабилиллахи ли ахлил ислам фи маражин ва раузатин. Андан кийинкиси бул дейт, Аллах жолунда мусулмандар үчүн байлаган, именно дал ошол мамлекетти эгемендүүлүктү коргоо үчүн, жихад үчүн байлаган жылкылар дейт. Эгерде мамлекетке душмандар келсе, Кытайлар басып кирсе, ошолорду Кытайдан нары кууп ашып түшөбүз деп, ошондой кылып, ошол максатта жылкы бага турган болсо, адамдын намысын сактап калуу үчүн бага турган болсо, анда мына ушул нерседе эмне сооп бар деди, фи маражин ва раузатин. Ошол жылкыны оттоткон жайытында дагы, баккан бакчасында дагы сооп бар дейт. Ар бир оттогон чөбүнө сооп алып турат. فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت وحسنات. Ошол бакчадан, ошол жайыттан жеген ар бир чөй үчүн дагы ошол ээсине сооп жазыла берет. Wa kataba lahu adada awrathiha wa abwaliha. Ал эмес ошол жерге чыккан тезектери ар бир зарас үчүн дагы сооп жазылат дейт. Анткени ал тезек менен зар айтканга жаман болгону менен жегенде ошол бакчадан чөп жеп, чөп аркылуу чыгып атат, суу аркылуу чыгып атат деген маани. Демек ар бир тезек үчүн дагы ошол адамга сооп жазылат дейт. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين هكذا في المنتقى. Ayşe neviz aytat, men Peygamber aleyhissalamdan uqtum deyt, qaysi bir malga deyt, zeket aralaşıp ketse, oşol zeket anı jok kılat deyt. Misal sen baysın. Sen baysın dağı sen zeket alğanga bolboyt. Bирок бирөө зекетти салып келип малыңа кошсоң, калган малың ошол зекет иритип жок кылат дейт. Ошондой эле сен байсың, сен зекет беришиңе зекет берген жок, зекет бербесең, бериле элек зекетиң бар эмес, бербей койгон. Ошонун сенин малыңы жок кылат, банкротко учуратат деген сөз ошо. Ошон үчүн зекеттен адам кембагал болот, андан толку байыт деген. Эгер зекетти чыгарбасаң, ал сенин малыңы жок кыла турматтуу бир тууганым. Бул тажрыйба кылынып көрүлө берип, бул якынга айланып кеткен маселе. Бул якын, пайгамбар айткан сөз өзү. Имам Хумейди айтат, бул кандай дейт, мисалы үчүн сен бай болдуң, сага зекет важип болду, сен чыгарган жоксуң, ошол адал малың ошол арам жокко чыгарат дейт. Аны ушул жерден кээ бир алымдар айтат, демек бул жерде зекет малдын өзүнө байланган дейт. Мисалы үчүн кандай? Мисалы үчүн ушул менен акчам болсо, бул акча болсо, ушун өзүнө байланган, ушун өзүн чыгарганда гана зекеттен кутуласың деп айтышат. Демек, ушинтип айткан үч мазхаб нээлер айтат. Демек, ошол зекет кайсыл буюмдан важип болсо, ошону өзүң гана бериш керек дейт. Мисалы үчүн кой важип болсо, койдон гана бериш керек, акчасын берсең болбойт дейт да. Биз айтабыз жок, зекет малдын өзүнө байланбайт. Зекет адамдын мойнуна милдеттүү болот. Ошон үчүн адам мисалы үчүн 40 койдон 1 кой бериш керек го. Бир койдун баасы базарда 5000 сом болсо, 5000 сом берсең зекеттен кутула бересиң.
Misal üçün kebir adamlar var, anın parodası bölük paroda. Anın parodası Rusiyadan alып kelgen, ar 5 ayda birden tuyt, bir tuğanda 3'ten je 5'ten tuyt. Hiç hoşçalan koylar var eken da. Bunu bergisi gelbeydi. Zeketçinin ne işi var? 40 koydan bir koy deyiveret da. Oşunda bir koydun bası kança olsa, oşun akçaсын berse bot, ankeni bunun naraka çıkargısı kelgen jok elge. Ankeni aparıp bir satıp alsa bunun tavarı tarap ketişi mümkün da. Düşünüktü. Demek Hanafi mazhab şunda mazhab, biz oşol bere turgan zekettin basın tıyının besi dağı jaraya beret. Birok bular bul meseleden alatdağı jok. Uşul meseleden bilebez biz zekettin özüne beriliş gerek dep uşunti öküm çıkarışat. Tuğrası bizdin Hanafi mazhabı. وروى البيهقي في شعب الإيمان أن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة وقال أحمد في خالة تفسيره أن الرجل يأخذ زكاة وهو موسر أو غني وإنما هي للفقراء. İmam Ahmad şunu aytат, misal üçün bul bay adam bolup durup zeket alıp durup özünün malına koşup alsa, oşol gelgen zeket bunun baydın baylığın jok kılıp beret. Antkeni bul kembagaldyk ele dep İmam Ahmad bin Hanbal uşuga uşunday manini Ayşe nevizden rivayet kılat eken. Allahu a'lam bis-savab. Kulak sizde. Assalamu alaikum rahmatullahi Wa alaikum assalam ve rahmetullah berekatuh. Ustaz, men so'ramday da birinchisi bizning 5 жылкыбыз бар, o'sha murda акчабыз болгондо алып койдук электе. Бирок азыр зекетин төлөгөнгө акчабыз жок болду да. Анан кийин мындай бөлүп берсек болот. Мисалы бул айда 500 сом, кийинки айда 500 сом. Болот, шарт эмес бардыгын толук берген. Азыр ошо 5 жылкынын бардыгын мындай көбөйтүп алгансыңар, миң иштер өтүп, бейлери дагы бар арасында. Ошо бардыгы тең, ошо бейлери да. Андан бергенге туура келет. Бирок ошону силер алдында 1 жыл болду боло элекпи? Болду. Анан 6 айдан көп колдобагыла же талаада жүрөбү? Талаада эле жүрөт, неси тоонун арасында эле жүрөт, бирок кээде барып карап турушат да. Түшүнүктүү. Анда зекет бергенге туура келет. Вала тактау тивалаха فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. Ошондой эле жылкы канчалык жерге баспасын. Арканы үзүп канчалык кетпесин, айырмасы жок дейт. Канчалык бирдөнгө чыкпасын, ар бир баскан кадамы сайын, ошол кадамындагы ар бир кылган тыштаган тезеги сайын дагы буга сооп жазылып турат дейт. Бул деген сөз жылкынын ар бир кыймыл аракети үчүн, эгерде мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин бүтүндүгү, мусулман мамлекеттин коопсуздугу үчүн ар бир нерсеге сооп жазылат деген сөз. Малейши эң кичине нерсе дагы этибарга алына берет деген маани. Анткени мамлекет бүтүн болбосо, мусулман мамлекети бүтүн сакталып турбаса, үммөттүн динди кармануусуна кыйынчылык келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кудайга миң мертебе шүгүр деп, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эгемендигин сактап калышыбыз керек. Ошо сактап калганга кошкон ар бир нерсе, мисалы үчүн билесиңер, Улуу Ватан мекендик согушта адамдар бир үйө болсо, уйдан сары май топтоп, 2 килограмм сары май жөнөткөнү болду, бирден колгап жөнөткөнү болду. Ушуга сооппу десең, сооп сөзсүздө болот. Ал эмес, ошол жихат үчүн, мамлекетти коргош үчүн баккан атыңдын таштаган тезегине чейин сооп аласың да. Бул деген ар бир нерсеге сооп аласың деген сөз. Mamleket bütün kalış gerek bizde. Antkeni bu bizim mamleketiz urmatlı bir toğanlar. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. Oşonda öyle жылкысы кетип atıp, oşol жерде moynun sunup su içe turgan bolsa, eç su garıqsı ele gelgen emez, birok tigi su içe turgan bolsa, içken har bir suusuna dağı soğup жазылат дейт. Эми ниети болуш керек о суу карайын деп. Ниети жок эле. Ошого карабай жылкы суу ичсе, ичкен суусуна дагы ээсине сооп жазылат деп ушул жерде айтып атат. Ва ан Ali radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة رقتي من كل 40 درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيه 5 دراهم رواه الترمذي وأبو داود. Hazreti Ali aytat, Peygamber aleyhisselam aytты, adamdın minip жүрген atынан жана жумшаган кызматчы кулунан мен кечирим бердим дейт. Yani bir adam özünün minip жүрген улу болсун, же bir улакчы атынан ага зекет бербейт. Аны өзүнүн пайдаланып аткан укугу, өзүнүн кадимгиде буюму, ошондой эле аны өзүнүн кызматчы кулу болсо, ага дагы зекет бербейт деди. Жылкы сатып алдык жаңы эле зекетти качан беребиз? Жыл айлангандан кийинби же азырбы дейт. Эгерде жылкы сатып алганыңар, эгерде ошол мынагыдай төл алыш үчүн же кымыз алыш үчүн, сүт алыш үчүн боло турган болсо, анда 1 жылдан кийин ошол баасынын 40тан биринен бересиңер. Эгерде улакчы же көлүкчү, араба же жөн эле мингич боло турган болсо, андага зекет бербейсиңер.
1 kilogram arpага күзүндө 1 kilogram кошуп 2 kilogram кылып беребиз деп сурап жатышат, берсек болобу? Акчага сатып алган азыр акчасы жок, болбойт, урматтуу бир тууганым жок. Андай арам болот, сүткорлук болот. Ошол арпаны баалап акчасын күзүндө бересин деп азыр арпаңызды берсеңиз болот.